2021 жылдын аягында Уламыш легенда сериалынын көптөн күткөн премьерасы башталып, алгачкы эпизоддору ийгиликтүү аяктагандан кийин көрүүчүлөр 8-кылымда ак кыз Орто Азияда болушу мүмкүнбү же сценаристтердин фантастикасы деген суроого кызыгышат. Салам достор, бүгүн биз ошол суроого жооп алабыз. Кеттик анда. Бул сериалда башкы ролдорду Эбру Шахин менен Эдип Тепели ойногон. Тарыхый драма чыныгы феноменге айланды. Анткени биринчи серия чыкканга чейин эле бир нече өлкөлөр сериалды өздөрүнүн телеканалдарына берүү укугун сатып алышкан. Легенда, дастан, башка тарыхый негизи бар түрк сериалдарынан эмнеси менен айырмаланат. Ал эми негизги айырмачылык буга чейин эле жарнамаларда байкалган. Жакында эле биз окуянын башкы каарманы болгон сулуу жоокер кыз ак кызды көрдүк. Түрк тарыхый сериалдарында биринчи жолу бизге бир эле учурда бир нече жоокер менен күрөшө алган эр жүрөк кыз жоокер көрсөтүлдү. Ал эми башкы эркек каарман Батуга тескеринче физикалык алсыздыгы менен айырмаланат. Анын күчү боорукер жана калыс жүрөктө. Мындай окуя көрүүчүлөрдү таң калтырып, андан кийин суроо жаралган. Чындыгында ак кыз жөнүндө уламыш барбы? Бул суроого башкы ролду ойногон Эбру Шахин өзү маегинде жооп берет. Ал анын каарманы ойдон чыгарылган каарман экенин билдирди. Биз ойдон чыгарылган тарых менен чындыкты айкалыштырдык. Фантастикалык дүйнөнү коштук. Тыктан сериал тарыхый окуяларга негизделбейт. Актриса аны каарман менен кандай мүнөздөр бириктирип турганын да токтолду. Менимче, анын согуштук руху жана ал ишенген нерсе үчүн жүрөгүн ээрчит. Ошол эле учурда сюжет акылга сыярлык көрүнүшү үчүн аткарылган ишти баалабай коюуга болбойт. Съемка бир нече ай мурун башталган. 8-кылымда Орто Азиянын архитектурасын жана турмушун кайра жаратуу максатында ошол доордун стилинде атайын имараттар, бакчалар курулган. 9000ден ашык костюмдар тигилген. Актерлор тарыхтан сабак алышты. Тасма тобу көрүүчүлөрдү алыскы өткөнгө алып бара алгандыктан Батуга менен ак кыздын чыныгы тарыхый инсандар экенине көптөр ишенгиси келген. Ал эми араңыздарда бул Уламыш сериалын көргөндөр бар болсо, сиздерге жактыбы комментарийге бөлүшүп кетиңиздер. Ушуну менен видеобузду аяктадык. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.